Apаңдай болбойт баары кой. Апаң качан болсо көтө, жана бир ыры бар. 40 жылы дайынсыз кетсен де алдından кыйкырып чыгарым дейт. 40 жыл эмес 4 жыл кетип калсаң аял эрге тийип кетип калган болот. Кесең. Апаң күтөт сени. Мен дайым айылга барганда аялдар ыйлап атат мени. Илгери чоңгондон ыйлап коч постоянно кетип атканда. Анан акыркы кетип атканда айтат, ыйлап атат, анан мен да ыйлагым келип кетти, анан жашырып келсе айтат, мени бул кайра көрбөйм деп атат. Чында ошондой өлдү, энем кийин көргөн жок чоңгон эми. Азыр апам дайыма ошо кетип атканда, ошо ыйлап атканын байкайм да, ыйлабайт, бирок жаштоо болуп кетип аткан кадимгидей байкайм. Эне ушундай туугандарым. Эне ушундай. Ошон үчүн эч убакта эне менен аял тең эмес. Туура, аялың да урматтуу, ал өзүнүн баласы ошондой. Ошон үчүн эне биринчи орунда туруш керек. Эч убакта экөөнүн бирдей койбогон. Эне менен аял бирдей эмес. Катын жолдо бала белде деген сөз бар. Энени Кудай берет бизге. Баланы деле катын деле Кудай берет, бирок сенде кичине тандоо мүмкүнчүлүк бар. Бирок энең тандай албайсың го сен. Мен биякта турам, жок бияк деп тандабайсың го жатындарды, чынбы? Ыктыя, ошон үчүн эне тең болбойт. Айтпан, уят болот. Апаң сага капы болот буга. Мен да капы болот анда мен дагы.